Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Muftimiz Abdulaziz Qari Zakirov'tun buyruğu negizinde muftiyattan, alımlar kengешинен, казыяттардан kuralgan комиссия ошол медреселерден отчет алуу ишин улантып жатат. Буга чейин 10 январдан 17 январга чейин Бишкек, Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл облустарынан отчет алынган болчу. Азыр бүгүнкү күнү мына 20 январдан баштап түштүк аймагындагы медреселерден отчет алуу иштери башталды. Бүгүн буюрса ушул отчет алуу иштери буюрса 1 февралга чейин уюштурулат деген план коюлган. Негизинен айтканда бул отчет алуу бул медреселер менен таанышуу. Биринчи ошол таанышып, жайында алар кандай иш алып барып жатат. Буга чейин мындай иш-чара болгон эмес экен. Отчет тапшыруу иштери жакшы жүрүп жатат, Кудайга шүгүр. Анан кээ бир биз комиссия карап көрөт. Анан бул жерде баалар түзүлүп, баалар коюлуп жатат. Ошого жараша анан жыйынтыгын чыгарып биз ошол Азирети Муфтийге алымдар кеңешине отчет беребиз. Бирдиктүү программага салуу бул да планга коюлган. Себеби кээ бир мындай ар түрлүү медресе ар кандай иш алып барат экен программанын негизинде, бирок ошонун бардыгын биз мындай бирдиктүү программага, бирдиктүү тартипке салып койсок деген ниетибиз бар. Себеби бул бардык медреселер бирдиктүү программанын негизинде бир иш алып барышса, ошондо окуучулар бир медреседен башка бир медресеге которулганда которулуу иштери жеңил болот.